وَلَعَدَاؤُهُمْ إِبْلِيسُ وَالدُّنْيَا وَالنَّفْسُ وَالْحَوَى. Adamlar Allah adam mamileni üstüse düşmanға üstün keltirip koyat degeni, бұл бүгін өзüne okşayan adamlardan bolған düşman emez, belkim mana oşol iblis, şeytan, dünya, nafs деген düşmanlarga жеңилип калат дейт. Бүгүнкү күндө жин кирип кетиптир дегендер өтө көбөйдү. Жин издеген молдону сурап өтө көп чалышат. Дамыла ошто кайерде жакшы жин чыгарган дамыла бар. Чындыгында бул анан ошол боюнча муктаждык болуп, жин окуй турган адистерибиз да көбөйдү. Мына ошол сырттан башкадан атайын өзүнүн илимин окуп келип. Бул шайтан, жин адамга кирип, адамдын денесинде кантип уза берип, адамды жиндик кылып, кээ бирлерин өлүмгө чейин алып барат. Кантип бул Кудай сүйгөн Кудайдын пендесине ушундай кылат десе, жин, шайтан бул эң Аллах Таала тарабынан алсыз болгон жандык, алсыз болгон махлукат. Бул кимге күчү жетет? Ошол эң алсыз, ыйманы нөлгө түшүп калган, өзүнөн дагы жаман болгон адамга гана духу жетет. Сизге окшоп мечитте, ыйманда, башкада жүргөндөргө бул жиндин, шайтандын кирип кетиши мүмкүн эмес. Кээ бирөөлөр коркот экен, домна не кылыш керек, кирбеш үчүн башка ушуну алып, жо намазда эле жүрөр бүттү. Кудай менен мамилени оңдо бүттү. Кудай сени менен болсо, ким сага каршы болот? Кудай сени колдосо, не только шайтан, бүтүндөй махлукаттын жамандыгынан Аллах өзү сактайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн кутук хадисинде айткандай, кимде-ким багымдатты окуса, фахуа фи зимматилла, ал Аллахтын коргоосунда болот дейт. Ал Аллахтын коргоосунда болот дейт. Демек биз намазды окусак, ал шайтандан дагы башкасынан дагы жараткан Аллах Таала өзү сактайт. Биз кээде негизги зат менен, негизги жаратуучу бүтүндөй иштерди башкарып турган, жетектеп турган, баленин барын жөнөтүп, баленин барын кайтарып турган Аллах менен мамилени үзүп коюп, анан кайдагы бир пендеден, молдекеден, башкадан неге канткенде ушуну айыктырабыз, канткенде мынтебиз дейткенбиз. Демек эң негизги нерсе биз өзүбүз Кудайды таанышыбыз керек экен. Сиздерге айттым айтпадымбы? Жөнөкөй эле бир мисал. Кээде бир мэр менен, башка менен таанышым болсо, уже башкача болуп калат экен адамдарчы. Бир звонок кылсам, чечет башка кылат, менин ишиме кол коюп берет депчи. 7-нчи этажда таанышым бар деп. Кудай менен тааныш болсоң вообще жеңил чечилбейби? Сен бүгүн менин проблемамды чечет деген жетекчи, сени менен мага окшогон бир камсытымген пенде. Бүгүн чечиши мүмкүн, убактылуу. А бирок эртең наоборот болушу мүмкүн. А бирок чыныгы Кудай менен мамилени оңдосок, Аллах Таала түбөлүк мына ошол кутулуу жолун берет экен. Демек, адам күнөөнү кылган учурда Аллах Таала шайтанга салып берет дейт. Шайтан өзү Аллах менен пенделеринди азгырам. Буларыңды өзүмө кошуп, тозокко жетелейм, ошого мүмкүнчүлүк бер дегенде, макул, бирок ыхластууларына тийбе дейт. Чыныгы Кудай дегендерге шайтаны да, жини да тие албайт. Демек, сиз мына ошол эмне кадамды оңдоп басып, Кудайым буйруса биз ыхластуу сиздерге окшогон мечит толтурган инсандарга шайтан эмес, шайтандан башканын да тили, духу өтпөш керек. Анткени биз эң баарын башкарган, баарына жетекчи болгон, жүрөктөрдү өзгөртүп, жүрөктөргө коркуу дагы, коркпой турган сезим, баатырдык сезимди бере турган, мукаллибал кулуб, жүрөктөрдү жанакы жалбырактай ары бери оодарган, жараткан Аллах Таала менен мамилеси бар адамдарга эч бир нерсе келип коркунуч да, кайгы да сала албайт.